Ош шаарындагы коронавирус жуктуруп алган дарыгерлердин абалы жакшы эмес. Басымдуусу кошумча дем алдыруучу аппаратта. Кан аралаш жөтөлгөндөр, сүйлөй албай калгандар дагы бар. Бул тууралуу вице-спикер Аида Касмалиева билдирди. Касмалиева халатчандар менен телефон аркылуу байланышкан. Менен сүйлөшүп жатыпты, аба жетпей сүйлөй албай калып жатышты. Ыйлагың келет, биздин акчасы да, башкасы да кызыктырбайт, тирүү калсак деп жатабыз. Биздин артыбызды, аброюбузду коргоп бергиле деп ыйлашты. Баары эле өмүр бою иштеген дарыгерлер дейт вице-спикер. Анын айтымында алгачкы күндөрү жетекчилик медиктерди умрадан келгендерден анализ алууга жөнөткөн. Ал жерде атайын форма менен болгон күндө да кийин ординатордук бөлүмдө чогуу тамактанып маршруткада чогуу жүрүшкөн. Алар азыр өлүм менен күрөшүп жатканда Саламаттыкты сактоо министрлиги алар ажы тойго барган деген маалыматты таркаткан чиновниктердин жазасын алууга тийиш. Бул маселе жогорку кеңеште да каралат. Расмий түрдө өкмөткө штабка да кат менен кайрылдым, деди Касмалиева. Вице-спикер кошумчалагандай, компенсация төлөбөш үчүн дарыгерлердин өздөрүн күнөөлөп жатышат дегендер да бар. Республикалык штаб коронавирус жуктуруп алган медиктердин санын гана айтпастан, алардын абалы тууралуу маалыматтарды да ачыктабай жатат. Кыргызстанда коронавирусту жуктуруп алган медицина кызматкерлердин саны бүгүн 63-кө жетти. Бул жалпы бейтаптардын дээрлик 17%-ын түзөт. Ооруга кабылган ак халатчандардын көбү Ошто. Ош шаардык балдардын инфекциялык ооруканасындагы дарыгерлер коронавирусту ажы тойдон жуктуруп, анан башка кесиптештерине жайылткан деп вице-спикер Кубатбек Боронов билдирүү жасаган. Ушундан кийин 20 чакты медик кызматкери кайрылып, эч кандай ажы тойдон эмес эле дарыгерлер орну умрадан кайткандардан анализ алып жүрүп илештиргендигин айтышкан. Алар комиссия түзүүнү талап кылышкан. Өкмөт иш учурунда орну илештирген медицина кызматкерлерине 200 000 сомдон, эгер каза болуп калса 1 миллион сомдон төлөмөй болгон. Булак ЖБ Медиа. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздерде ой, пикир, сунуштар болсо комментарий калтырсаңыздар болот. Учурда Кыргызстанда коронавирустун абалы кандай болуп жатат жана ошондой эле өзүңүздөр бул илдетке кандай бааңыздарды бересиңиздер, ошол туурасында маалыматтарды жазып койсоңуздар болот.